Достор, мен Трампка каршы протесттин эң центридамын. Бүгүн 18 октябрда Трампка каршы Американын тарыхында эң чоң протест башталганы турат. Кабарларда жазылган боюнча 100 миңден 200 миңге чейин адам катышат. Көрүнүп атабы? Толтура адам артыбан келатат. Биякта дагы толтура адамдар. Анан протестте байкаган нерселердин эң кызыктуу 3 нерсесин айткым келет. 3 нерсеси. Биринчиси болсо, келгендердин 90% актар. Келгендердин 90% актар. Көптөр айтат го, Трампты жалаң эле актар колдойт, националист актар биригип алып туруп бийликке киргизип койдучу. Бирок айламда карагандан келгендердин бул жерде 90% актар. Экинчи кызыктуу жери, актардын ичинен аябай көп улуу адамдар. Мен аларды метродо көп көрдүм. Азыр басып келатып, скамейкада отурушат, чарчап калышыптыр, басып келатып. Мына биякта деле мына улуу адамдар, картаң адамдар турушат. Анан так что улуу адамдар өтө активдүү. Мисалы Кыргызстанда менимче революциялар болгондо негизинен жаштар чыгат да, картаңдар анда процесстерге катышпайт. Анан үчүнчүсү өтө кызыктуу жери, бийлик тоскоолдук кылбайт протесткечи. Жолдорду тосуп, метрону токтотуп коюп, тескерисинче протест өтүп аткан жерден жолдор, машиналар жүрбөгөндөй кылып тур да. Протест каны оңойраак болсун, аларга коркунуч болбосун депчи машиналерден. Ошол үчүн карагыла, аябай чоң жолдор атайын тосулган, протест каны оңойраак болсун деп. Азыр мен түшүнбөй атам, каяка барыш керек экен. Эл аябай көп. Мына бирөөлөр болсо күлкүлүү болуп буйдай кийинип алыптыр, аниме сыяктуу кийинип алыптыр. Азыр көрөйүнчү, каяка барып атат экенчи. Негизинен ушул 3 байкоом. Биринчиден актар аябай көп, негизинен протест кылгандар актар. Экинчиси болсо картаңдар аябай көп. Үчүнчүсү болсо полиция эч кандай тоскоолдук кылган жок, куугунтук жок. Адамдар эркин протест кылып атышат. Мен болсо азыр Конгресске жакындап баратам. Аякта эмне кылышат экен көрөлү. Алар бакырышабы, же тынч отурушабы, Кореядагыдай, Монголиядагыдай, же эмне кылышат, баарыны жакында көрсөтөм. Достор, мына протесттин эң центрине жакындап атам. Биякта аябай көп адам топтолуп турат. Биякта адамдар бир нерсе деп атышат. Адамдар бакырып атышат, ошону колдоп. Азыр ошону көрөлү эмне бар экен. Карагыла. Силер көрөсүңөрбү кандай адамдар кийинип келди экен? Карагыла, бирөө Гай Фокс болуп кийиниптир. V for Vendetta деген одогудай. Так. Жүргүлө эң центрине барайын. Көрөйүн кандай экен. Sorry. Так, көрөйүн кандай экен. Бияктан уже өткөнү кыйын болуп калды. Киши көп тосуп турат. Excuse me. I apologize. Так. Карагыла, киши көп. Карагыла. Карагыла канча көп киши. Ким сүйлөп атат экен тиякта? Барып жакындан барып көрөйүн, ким бар экен тиякта. Карагыла достор, жакындап баратабыз сценага. Көрөлүчү ким сүйлөп атат экен. Так. Биякта да киши көп экен, карагыла. Аябай көп киши экен. Биякта миңдеген киши окшойт.
Так, сені жақындағым келіп жатады. Бірақ жол көріп өйтем. Thank you. Excuse me. Excuse me. Так. Жақынырақ келдім. Так. Сілерге сенен көрсетейінші. Кім екен тияқта? Жүргілі айланып астан өтейін. Қарағыла. Еркин мемлекетте қандай протесттер өтеді. Қалаған шығып, көз қарашын бөлішіп сөйлейді. Полиция келіп сабайды, сумен ұрбайды, түрмеге отырғызбайды. Біреу сөйлеп бітті. Қарағыла. Тияқта Палестинаның байрағы тұрады. Вау.